Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов Талас өрөөнүндөгү Шекер кыштагында 1928 жылы төрөлгөн. Бала кезинен эле Чыңгыз Айтматов чоң апасынын жоругу жок муктач эмес экен. Чоң апасы маңкур, аңгаран көз жашы, ат кеме жана башка кызыктуу жомок дүйнөсүнө жеткире айтчу экен. Балким ошол кезде эле Чыңгыз Айтматов адабий дүйнөгө кызыгуусу ойгонсо керек. Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов жөнүндө айта кетсек, атасы өтө билимдүү, кыйын кыргыз уулдарынын бири болгондуктан аны Москва институтуна чакырат. Ал үй бүлөсү менен Москвага сүйүнүч менен көчүп барат. Бирок бактылуу жашоо кайгыга айланат. 2 жылдан кийин 1937 жылы атасы Сталин репрессияга илинип, Совет дорунун душманы деп жаба жатканда Төрөкул шашылыш түрүндө үй бүлөсүн Фрунзе шаарына поезд менен салып жиберет. Чыңгыз Айтматовдун эсине калганы поезд ичинде отурганы, жанында апасы, иниси, эжекелери, бир гана атасы жок экен. Терезени карасам поезд жыла баштайт. Атасы болгон күчү менен поезд менен кошо узата чуркайт. Акыркы жолу үй бүлөсүн көрүп жатканын сезсе керек. Ошондон тартып атасыз өмүр башталат. Шекер айылына кыйынчылык менен келишет. Бирок ал Совет доорунда атасы соттолду деп апасын жумушка кичинекей Чыңгызды мектепке албайт. Үй бүлө жок жолу ачарчылыктан кыйналып баштаган